Алмаз Акунчаевич, мага шайлоочуларым Албаш районунан, Өзгөрүш айылынан, Акмус айылына кайрып жатышат. Быйыл жер мыйзамы күчүнө кириптир. 1 гектардан жогору үлүшкө бөлүнгөн жерлер, иштеткен жерлер айына 1760 сомдон сот фонд алынат депчи. Жылына 20 мың сом болуп кеткен. Бул 2 айылдын шарты өтө катаал да. Билесиз, нарында 6 ай кыш, буларда 8 ай кыш болот да. Түшүндүрүк аз. Ирригация маселелери бар. Сизден сураныч, ушул 2 айылды ушул тизмеден бир чыгарып берсеңиз. Себеп дегенде бул сумманы жергиликтүү тургундар көтөрө албайт. Ошондой эле жакшы, Кудайыбызга шүгүр, мамлекеттик өнүгүүлөр болуп жатат. Биздин жергебизде көптөгөн сот объекттер куруп жатат, оңдоо иштер болуп жатат. Ошолордун айрымдарына финансылык каражат керек болуп жатат. Туруп калды кээ бирлери. Ошолорун айта кетсем, бул Нарын райондук спорт комплексинде Алмаз Акунчаевич туруп калды, карап койсоңуз. Ошондой эле Нарын районунда Жыланарык айылында мектептин финансировасы токтоп калды. Мында карап койсоңуз. Ошондой эле Нарын районунда Аккый айылында мектептин финансировасы токтоп калды. Мында карап койсоңуз. Атбаш айылы боюнча Калин айылында спорт комплекс куруп жаткан финансы иштери токтоп калды. Мында тездетип берип койсоңуз. Ошондой эле оңдоо түзөө иштерине кирген, тизмеге киргендердин финансын карап берип койсоңуз. Чоң рахмат. Жол иштери боюнча Алмаз Акунчаевич, Нарын районунда Оруктам айыл бар. Оруктам айылына баратканда Бурган суу деген участок бар. Ошо Бурган төр деген участок бар. Ошо Бурган участоктун көпүрөсү кыйрайнап калды. Эки Нарын көпүрөсүндө болуп, жарактан чыган деп калды. Ошон бир тапшырма берип койсоңуз. Ошондой эле жол маселеси боюнча Нарын Оруктам жолу Ташбашат айына чейин асфальт базылмак. Кирген баары жакшы, бирок компаниялар качпай жатат. Сизден сураныч, бияктан бир компания жибересиздерби? Тендерге качпай жатат. Ошондой эле көйгөн Нарын Ирус жолунда болуп жатат. Анан Нарын районунда Карачи айылы быйыл асфальтташ келе, ошону тездетип берип койсоңуздар. Рахмат. Ошондой эле Алмаз Акунчаевич, Нарын жергесиндеги кандай десем, бизге кенже кызматкерлер, тех персоналдардын айлык акысы көтөрүү жаатында бир жакшы бир маселе көтөрүп берсеңиз, колдоп берсеңиз, себеп дегенде врачтардын, мугалимдердин айлыктары көтөрүлүптүр, тех персоналдын айлыктары, кенже кызматкерлердин айлыктары калып кетти. Сизден сураныч, чоң рахмат.